Assalamu alaikum dostlar, биздин спорт каналдын жалпы катталуучулары жана жалпы эле спорт күйөрмандары. Кыргыз спортундагы жаңылыктар менен бөлүшөбүз. Видеону көргөн соң жакса сөзсүз лайк басып, пикирлерди калтырып коюңуздар. Спортчуларыбызды жана кыргыз спортун колдоп туралы. Бириккен күрөш дүйнөсү уюму балбандардын рейтингтерин жаңылап, лидерлерди аныктады. Учурда кыз-келиндер күрөшүнүн 76 кг салмагында күрөшүп келген биздин спортчубуз Айпери Медет кызы 2-нчи орунда турат. Honor хиттеринин бирин сатып алсаң, 1,5 миң сом кэшбэк берилет. Бөлүп төлөөгө алуудагы жеткиликтүү. Остор дүкөндөрүнөн же О-маркеттен ал. Бул жаңы рейтинг Монголияда өткөн рейтингдик мелдештин жыйынтыгында түзүлдү. Бирок өзүңүздөр билгендей, биздин кыздар ал турнирге катышкан эмес. Ал эми грек-рим жана эркин күрөш боюнча балбандарыбыз катышып келишти. Ошол турнирдин натыйжасында Медет кызында учурда 39.400 упайы болуп, 2-нчи орунда кармап турат. Эске салсак, быйыл Айпери Албанияда өткөн рейтингдик мелдеште 2-нчи орунда алса, Азия чемпионатында алтын медаль тагынган. Ошондой эле дагы бир сыймыгыбыз 68 кг салмагында күрөшкөн Мээрим Жуманазарова да өз салмагында 3 мыкты балбандын арасына кире алды. Мээримдин эсебинде учурда 35.000 упайы болуп, 3-нчи орунда кармалып турат. 2024 жылы кыргыз спортчусу карьерасындагы 2-нчи Олимпиада медалын жеңип алган. Ошол Олимпиада оюндарынан кийин биздин спортчу килемге чыга элек. Футбол боюнча Кыргызстандын курамасы 2026 жылы өтө турган дүйнө чемпионатына тандоо мелдештерин жыйынтыктады. Тилекке каршы биз кийинки 4-чү раундга чыга алган жокпуз. Акшумкарлар бул тандоодо жалпысынан 16 беттеш өткөрүп, анын ичинен 5 жеңиш, 4 тең чыгуу жана 7 жеңилүү деген жыйынтыкты беришти. Бул беттештерде жалпы 25 гол киргизе алган. Кыргызстан курамасынан бул оюндарда 12 оюнчу гол менен өзгөчөлөнө алды. Бул аралыкта команданын мыкты бомбардири 6 гол киргизген Жоэл Кожо болду. Анын арасынан Кожо 1 голду пенальтиден киргизген. 2-нчи орунда 3 гол менен Каймерк болсо, 2 голдон Адылжан Абдрахманов, Браузман, Кейчин, Шүкүров жана Гүлжигит Алыкулов киргизди. Бирден голдору менен Кайрат Жыргалбек уулу, Эрнис Батырканов, Кими Мерк, Элдияр Зарыпбеков жана Александр Мищенко өзгөчөлөнө алышты. Кыргыз спорттук күрөш тарыхындагы алдыңкы машыктыруучулардын бири. Эркин күрөш боюнча Кыргыз улуттук курамасынын мурунку машыктыруучусу Руслан Мажинов Египет күрөш федерациясы менен 3 жылга келишим түзгөнү кабарланды. Таратылган маалыматка ылайык, Мажинов Египет улуттук курамасын 2028 жылы Лос-Анджелесте өтө турган Олимпиада оюндарына даярдайт. Келишимдин шарттары боюнча анын жылдык маянасы 100.000 АКШ долларын түзөт. Белгилей кетсек, Мажинов Кыргыз улуттук командасын 2012 жылдан 2024 жылга чейин машыктырып, балбандардын өсүшүнө өзүнүн салымын кошо алды. Эми эл аралык деңгээлде египеттик балбандар менен кыргыз балбандарынын беттештерин көрүү кызык болор. Видеого лайк басып, ой пикирлерден калтырып коелу.